Жер планетасындагы эң көп жайылтылган өсүмдүк дарактар. Ал жердеги жашоону камсыздоодо мааниси чоң. Ал биз дем алган кислороддун негизги булагы. Ааламда дарактардын миңдеген түрү өсөт. Арасында коозу, кызык тоосу жана таң калыштуулар бар. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышынан жер жүзүндөгү эң таң каларлык 10 дарак тууралуу айтып беребиз. Баобаб мальвалар тукумундагы Адансония тукумунан чыккан укмуштуу дарак. Ал ошондой эле манжалуу Адансония деп аталат. Дарактын бийиктиги 25 метрге, туурасы 11 метрге жетет. Бактын сөңгөгү курсактуу формада жана 120 литрге чейин сууну батырат. Бул кышкы кургакчылыктан аман чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Айрым баобабтар бөтөлкөнүн, баш сөөктүн, ал тургай чайнек формасында болот. Айрыкча чоң сөңгөктөрдө адамдар жашайт. Ал эми Батыш Австралияда баобаб полиция кылмышкерлерди бир азга таштап кеткен түрмөнүн кызматында аткарат. Жылдын көпчүлүк убагында дарактар жалбыраксыз калат. Баобаб Мадагаскар аралынын улуттук символу. Ошондой эле Сенегалдын жана Борбордук Африканын гербтерине тартылган. Жалпысынан дүйнөдө бул дарактын 9га жакын түрү бар. Алардын 6 Мадагаскарда, калгандары Араб жарым аралында, Африка материгинде жана Австралияда өсөт. Адансондун дээрлик бардык бөлүктөрү колдонулат. Кабыктан күчтүү була жасалат. Күлүнөн натыйжалуу дары дармектер жана самын алынат. Жаш жалбырактар салаттарга кошулат. Кургак жыпар-жыттуу заттар катары колдонулат. Гүл чаңчалары желим даярдайт. Жеңиштин жаң эти аш болумдуу жана С, В витаминдерине бай. Андан май алынат. Жемиштин данын чийки түрүндө жесе болот. Ал эми куурулганда кофенин ордун басат. Баобаб жемишинин порошогу менен Чыгыш Африка аялдары чачтарын жуушат. Ал эми анын тамыры менен жүздөрүн боешот. Жылдык шакектеринин жоктугунан эски дарактардын жашын аныктоо мүмкүн эмес. Бирок окумуштуулар бул дарактар 5000 жылга чейин жашай алат деп ырасташат. Туле дарагы Оахака штатындагы Санта-Мария-дель-Туле шаарындагы чиркөөнүн жанындагы аянтта өсөт. Туле дарагы чоңдугу менен айырмаланат. Анын сөңгөгү дүйнөдөгү эң калың, курчоосунда 58 метрге жетет жана бийиктиги 35 метр. Өсүмдүктүн так жашы белгисиз, бирок окумуштуулар дарак 1,5 жылдан ашык деп эсептешет. Туле индеецтердин байыркы ыйык жеринде турат жана жашоо дарагы деген атка ээ. Анткени анын сөңгөгүнүн таң калыштуу ири сызыктары менен ар кандай жаныбарлардын сүрөттөрүн көрсө болот. 2001 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Ажыдар дарагы Тенерифеде өсөт жана Канар аралдарынын тирүү символу болуп саналат. Ал Тенериф дарагы же Ажыдар дарагы деп аталат. Дарак ажыдар атын кызыл түстөгү ширесинен улам алган. Жергиликтүүлөр аны ыйык деп эсептешет жана илгертен бери ар кандай ооруларды дарылоодо колдонуп келишет. Ажыдар адаттан тыш формасы менен белгилүү. Ал жашыл менен капталган чоң кол чатырга окшош. Ушундан улам кол чатыр дарагы деген да аталышы бар. Бул негизинен аскаларда, таштардын арасында өскөндүктөн өсүүсү жай. Алардын жашын так аныктоо мүмкүн эмес, анткени алардын жылдык катмарлары жок. Чоңдордун үлгүлөрүнүн узундугу 20 метрге чейин, сөңгөктүн туурасы 4 метрге чейин жетет. Гүлдөө 8 жаштан башталат, бирок кээ бирлери 25 жылдан кийин гана гүл ачат. Андан кийин даамы таттуу алчага окшош мөмөлөр пайда болот. Тенерифедеги Икот де лос Виносто 650дөн 1,5 жашка чейинки майда сөңгөктөрдөн турган уникалдуу ажыдар дарагы бар. Ошондой эле бул дарактарды Мадейра архипелагында, Марокко патшалыгында жана Мексикада кездештирүүгө болот. Адаттан тыш байыркы дарак 400 жылдан ашуун убакыттан бери бадалдуу Бахрейн чөлүнүн эң бийик жеринде өсүп келе жатат жана дүйнөдөгү эң жалгыз дарак деп эсептелет. Кантип суусуз жашай алганы жаратылыштын сыры. Анын тамыры суу катмарларына чейин бир нече ондогон метрге созулат деп эсептелет. Дарак жашоонун символу, анткени ал эч нерсе жашай албаган жерде өсөт. Ошондуктан ал жашоо дарагы деген аталышка ээ. Жергиликтүүлөр даракты бейиш багы жайгашкан жер деп эсептешет. Болеми карагайы кызыл китепке киргизилген уникалдуу жана баалуу өсүмдүк. Ийне жалбырактуу урууга, арукариевтердин үй бүлөсүнө кирет.
Австралияда өсөт. Мындай дарактар жерде Юра доорунда кенен тараган. Алар динозаврлар менен жашташ деп эсептелет. Ошондуктан да динозавр дарагы атын алган. Окумуштуулар 1994-жылы Сиднейден алыс эмес жерде Валемия дарагынын өсүп турганын таап, абдан таң калышкан. Анткени ал убакытта жаратылышта бул карагайдын 100гө жетпеген санда гана калган жана анын өскөн жери даракты коргоо максатында жашырылып келген. Генерал Шерман планетанын эң бийик дарактарынын бири. Ал АКШнын жарандык согуш генералы Уильям Текумсе Шермандын атын 1879-жылы алган. Бул гиганттын бийиктиги дээрлик 84 метрге жетет жана салмагы болжол менен 1900 тонна. Бар элдин көлөмү болжол менен 1,5 миң куб метр, ал эми жашы болжол менен 2,5 миң жыл. Дарак Калифорниядагы Секвойя улуттук паркында жайгашкан. Бул чынында эле жаратылыштын шедеври жана жердеги эң чоң тирүү организм. Эвкалипт асанүсөн укмуштуудай таң калыштуу, абдан кооз өсүмдүк. Ал эвкалипттин башка түрүнөн түсү менен айырмаланат. Бышуу процессинде кабыгы ачык жашыл, көк, кызгылт, сары жана бургундия түстөрүн алат. Чоң дарактардын сөңгөктөрү асанүсөндүн бардык түстөрүнө боелуп, өңдөрү дайыма өзгөрүп турат. Түркүн түстүү эвкалипт токою сүрөтчүнүн иштөө жайына окшош. Көпчүлүк мунун дүйнөдөгү эң кооз токой экенине кошулат. Эвкалиптин бул түрүн Филиппин аралдарында, Жаңы Гвинеяда, Индонезияда, Малай архипелагында, Жаңы Британияда кездештирүүгө болот. Дарак жаан-чачын мол, нымдуу климатты жактырат. Негизинен деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикке чейин нымдуу токойлордо кездешет. Бул тропикалык өсүмдүктүн кабыгы тынымсыз сырылып, кагаз жасоодо колдонулат. Жыгачтан жана жалбырактардан эмерек жасалат. Асанүсөн эвкалиптинин өзгөчөлүгү ал ар кандай ооруларга кабылбайт жана ошондуктан андан жасалган эмеректерди тазалоодо химиялык каражаттар колдонулбайт. Бөтөлкө дарагы өз атын сыртынан курсактуу бөтөлкөгө окшош болгондугунан алган. Бийиктиги 15 метрге, диаметри 3 метрге чейин жетет. Ал чыгыш Австралияда өсөт. Жер жүзүндөгү эң кургак жерлердин бири жана анын бир аз пайдасы бар. Анын сөңгөгү ичүүчү суунун булагы. Ал эми сөңгөктүн жогору жагында атайын көңдөйчөлөрдө таттуу нектар топтолот. Жалбырактары болсо кургакчылык мезгилинде малга тоют катары колдонулат. Уруктар чийки жана куурулган тамак катары колдонсо болот. Ал эми жашыл дарактардын тамыры абдан ширелүү. Аны жашылча катары жешет. Франциядагы Алуюль Белофос айылында кызыктуу эмен чиркөөсү бар. Бул Франциядагы эң эски деп эсептелет жана 1932 жылдан бери тарыхый эстеликтер категориясына кирет. Эмендин бийиктиги 18 метр, айланасы 16 метрге жетет. 1669 жылы бактын көңдөйүндө 2 молельник курулган. Тынчтык Кудайыне чиркөөсү жана чиркөөнүн кызматкери спираль тепкич аларга жеткенге мүмкүнчүлүк берет. Бромелевтер үй-бүлөсүнүн Пуя Раймонд дарагы Боливия жана Перунун Анд тоолорунда өсөт. Анын өзгөчөлүгү диаметри 2,5 метр жана бийиктиги 10 метрге жакын 8000 ак жашыл гүлдөрдөн турган чоң гүл. Гүлдөгөндө алар кочкул кызыл түскө ээ болушат. Дарак жагымсыз шарттарда өсүүгө жакшы ыңгайлашкан. Аскалуу топуракта 3000 метрден жогору суук жерлерде өсөт. Дарак 100 жылдан кийин гана гүлдөй баштайт да, гүлүн ачкандан кийин куурап калат. Дарактын бул түрү жоголуп баратат деп эсептелет жана Перуда мамлекеттик деңгээлде корголот.